Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. 14 июль 2020 жыл. Мынакей Каракөл шаарынын поликлиникасында турабыз. Кудай буйруп, мынакей Бакиров Алмаз акенин үй бүлөсүнүн атынан, мынакей Москва шаарынан Жамиле эжелердин атынан, үй бүлөсүнүн Бакировдун үй бүлөсүнүн атынан Кудай буйруса Каракөл шаарына кислородный концентраттан ЭКО келди. Мынакей бул как үлгү катары кээ бир адамдар туура эмес түшүнүшү мүмкүн, элге көрүнө албай атат деп ушундай сөздөр көп болот. Ар ким колунан келген нерсесин жазып атат. Бирок биле алыңыздар, бул бардык нерсе үлгү болсун бардыгыңыздарга. Азыр жөнөкөй адамдарына Бакировдор жөнөкөй эле адамдар булар. Өзүлөрүнүн атынан 2 кислородный концентрат салышты. Кудай буйруса Аллах разы болсун, садакаңыздарды Аллах кабыл кылсын. Бакиров үй бүлөсүнө дуа кылабыз иншаллах. Жаман баледен, жаман кырсыктан, жаман оорудан Аллах сактасын. Мынакей азыр жанысында баласы турат, мынакей баласы келип тапшырып атат. Бул жерде да Каракөл поликлиниканын главврач турат, жаныбызда главврач. Сиз бактакейсиз, өзүңүз ыраазычылыгыңызды айтып коюңуз. Ассаламу алейкум Каракөлдүн эли. Мынакей азыркы учурда бир Каракөлдүн элине эмес, бүт Кыргызстанга кыйынчылык башына түшкөн учур болуп атат. Биз самый главный Каракөлдүн эли ынтымак болсок, сабырдуу болсок, бул оорудундагы Кудай буйруса жеңебиз. Мынакей ушундай Каракөлдүн элинин ичинде атууларыбыз бар экен. Ошо именно Каракөлдүн элинин же Кыргызстандын элинин кыйын учурунда кайдыгер карабастан жардам берели. Ушу биздин дагы бир кичинекей болсо салымыбыз кошулуп калсын ушунун оорудун жеңүүгө деп ушу аппараттарды жөнөтүп атат. Силерге да чоң рахмат. Тынччылык аманчылык болсун, Кудай кааласа үй бүлөңөрдө. Кудайым ушу тапкан нерсеңердин баарына береке берсин. Ушу жакшылыктарга буйруп иштеп жүрө бериңер. Рахмат чоң. Мен дагы баса айткым келет. Мынакей Кудай кааласа жакыныраак келсең. Бишкектен гепарин дегенди араң 4 пачка алдырдым. 2,5 сомдон болду. Ичинде 5 шампул болот экен, 500 сомдон. 10 000 сомго 4 пачка араң алдырдык. Бишкектен араң таап беришти балдар. Кудай кааласа мынакей гепарин азыр өтө Кыргызстан боюнча, бул дүйнө боюнча деп айта алам. Анткени Россиядан, Турциядан издетип атабыз, таппай чат. Гепарин өтө аз болот. Мынакей мен главврачтын колуна тапшырып атам. Бул жерде 4 пачка. Кудай буйруса ушул элибизге жарап, ушул оороткан адамдарыбыз сакайып кетсин. Мынакей аманатты мен тапшырдым. Дагы айткым келет. Кудай буйруса 4 кислородный концентрат заказ кылып койдук Турцияга. Кудай буйруса суббота, воскресенье Каракөлгө келип ката ишенип турабыз. Бул Россиядагы Каракөл жаштары коому 2 аппарат алып берди. Анан Казакстандагы биздин жердештер, Каракөлдүк жердештер 2 аппарат алды. Кудай буйруса 4 аппарат дагы иншаллах Кудай кааласа келип калат. Анан гепарин боюнча дагы айткым келет. Кудай кааласа Турциядан, Россиядан гепарин заказ кылдырып атабыз, издеп атышат балдар. Аллах разы болсун. Ушу чет өлкөдө жүргөндөр аябай кайдыгер карабай көп волонтерлор чалып атышат бизге, мага чалып атат. Кудай буйруса гепаринди дагы таап алдырганга аракет кылып атабыз. Дуа кылып туруңуздар. Кайдыгер карабастан кимдин колунан эмне келсе жардам бериңиздер. Мен азыр эле Ильяз мэрдин видеосун, кайрылуусун көрдүм. Көп врачтарга кээрлер недоволен болуптур. Анча кемчилдик болот, антпеңиздер, кыйын кырдаалда ушулар иштеп атат азыр. Ушулар өтө кыйналып атат. Булардын ар бир капризин бир аз көтөрүп коелу, анча нерсе болсо көз жумуп койгула. Анткени баардык иш гладко кетпейт. Любой жерде проблема болуп калышы мүмкүн. Ошондон колуңуздардан келсе, наоборот, ошого отурган врачтарга приемныйда, мисалы үчүн, мен билем приемныйдагы, седьмойдогу приемныйлар күнүнө 180-200 кишиден көрүп атабыз дейт. Анын ичинде канча адам ковид менен ооруган белгисиз. Ошондуктан буларга биз наоборот кичине тамак ашын алып келип берип койгула, көңүл көтөрүп сусундук бусундугун алып барып берип койгула, отуруп алып алар жамандабай. Колуңардан келген нерсени кылгыла. Кыла албайсыңар, унчукпай оозуңар тыйып жөн отургула. Рахмат. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.